сотторго болгон нааразычылык абдан күч да. Анткени себеби сот имаратына киргенде баягы эшигин көрүп төрүнөт дейт да. Ошол жерде жарандарга болгон шарттардын түзүлүшү жана ошондой эле эң жөнөкөй эле ошол арызды кабыл алып аткан кызматкерлердин дагы ошол одоно орой мамилелер бул жалпы эле ушул сот системасына күбө жабат да. Кандай сөз айтат элеңиз да? Анткени себеби элде нааразычылык ошо эшиктен киргенде башталып атат. Туура айтасыз, ансыз болбойт. Мисалы, мен барган жерде биринчи ошол нерседен баштайм. Адам эшигин аттагандан баштап соттон аларды кабыл алуу, алардын жанагы арызын, алып келген доо арызы болобу, башка маселе менен келеби, туура түшүндүрүү, алар бардыгы эле юрист эмес да, алар түшүнбөйт, аларга кандай каяка барыш керек экен, арызды кандай бериш керектигин түшүндүрүп коюу, аларга сылык мамиле кылып түшүндүрүү. Анткени сотко эч качан ойноп келбейт. Ал акыркы үмүтү сотто калат да, акыркы үмүт менен ошол чындыкты издейм, ошол жерден табам деп келишет. Ошол жерден аларга болгон аракетти, мисалы ошол эле кызматкерлерден баштап судьялар, мисалы мен дайым өзүмдүн кесиптештериме айтам, процессти өткөргөндө дагы абдан сылык мамиле менен, процессуалдык норманы бузбай, ар бирине айта турган өзүнүн убактысына, өзүнүн жанагы ишине карата убакытты бөлүп берүү, аларды уга билүү, алардын жанагы айта турган чындыкты табуу үчүн болгон мындай бир сылык мамиле кылыш керек да. Өзү маданияттуу, илимдүү, билимдүү адам эч качан орой болбойт. Ал деген ошону туура түшүндүрөт, туура жеткирет. Ошого байланыштуу эч качан жанагы жеңилип калган тарап деле нааразы болбой кетет. Эгерде аны ынандыра билсең, ага бир жакшы мамиле кылып, жакшы түшүндүрсөң, ал деле ошол нааразы болбойт. Албетте эки тарап болот, бир тарап ыраазы болсо, бир тарап нааразы болот. Эки тарапты тең ыраазы кылыш мүмкүн эмес. Алар эми жарашып эле алганда эки тарап тең ыраазы болуп кетпесе, сөзсүз бир тарап нааразы болот. Бирок нааразы болгон тарапты дагы өзүбүздүн мамилебиз менен, өзүбүздүн аракетибиз менен, өзүбүздүн билимибиз менен, өзүбүздүн маданиятыбыз менен аларга үлгү болушубуз керек. Сиз азыр айттыңыз да, түшүндүрүш керек депчи. Түшүндүрүш керек. Мындайда сот өзүнүн чечимине комментарий бербейт дейт дагы. Эмне себептен ушундай чечим кабыл алып калды, эмнеге алынды деп ошондой түшүнгүсү келет да. Эми сиз жана айткандай, негизи ошо биздин жарандардын сотко келгенден көпчүлүгүнүн юридикалык билимдери жок. Анан ошол эгерде соттор кабыл алган чечимдерин жакшылап түшүндүрүп берсе, ошол статьяларына чейин чечмелеп берсе, нааразычылыктар да азаябы деген үмүт да. Буга сиз эмне дейсиз? Негизи түшүндүрмө бериш керекпи сот? Абдан туура суроо койдуңуз да. Соттун чечими өзү 4 бөлүктөн турат да. Анан ошол акыркы бөлүгү корутундуу бөлүгү деп эсептелинет. Ошол корутундуу бөлүктү окуйбуз да, негизиненчи биз жанагы процессти аяктап, жанагы окугандан кийин көп тараптар, жана сиз туура белгиледиңиз, юрист эмес, чечим кайсы тарапка чечилгенин түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондо соттор ошол мисалы коллегиалдык түрдө карайбы, жалгыз өзү биринчи инстанциялык сотто карайбы, чечимин, өкүмүн окуп бүткөндөн кийин эмне себептен мындай чечим кабыл алгандыгы боюнча комментарий бериш керек. Комментарий берип, аларга түшүндүрүп, аягында алардын даттануу укугу дагы бар экендигин сөзсүз түрдө түшүндүрүп коюш керек.